Бешташ айыл аймағындағы бул эмкана жеке демөөрчүнүн колдоосу менен оңдолууда. 1980 жылы пайдаланууга берилген имарат эскирип, жаңылоого муктаж болгон. Шарттарды жакшыртууга айылдан чыккан демөөрчү коосунуп, экинчи кабатын заман талабына келтирүүдө. Дарыгерлердин айтымында, ал буга чейин да көп иш жасап, эски имараттагы көйгөйлөрдү чечкен. Буга чейин деле ушул демөөрчү тарабынан чатыр уштуруп берди, электрический чубалгулардын баарын оңдоп берди, отопление салып берди, эшиктеги айнектерибиздин баарын. Анан азыркы убакта эми зданиянын ичин ушундай заманбап кылып, ичинен суу чыгарып дегендей, багы мурда инфекционный контролго эмне совпадает деп эле неме болуп атчыбыз. Азыр Кудайга шүгүр. Кудай буйруса экинчи кабат заманбап болот деген ишеничте туруп атабыз. Жергиликтүүлөрдүн айтымында аталган медициналык мекеменин шарттары ушул күнгө чейин жалгыз демөөрчүнүн көмөгү менен жакшырып келатат. Башка жактан ири каржылык колдоолор болгон эмес. Ал эми айыл өкмөтүндө каражат тартыш. Ошентсе да аз-аздан акча бөлүнүп турат. Ушу демөөрчүбүздүн атын атап кетели, ушу Кулжабаев Марат Жусупович деген агабыз экен. Биз деле тааныбайбыз, көргөн эмеспиз. Чынында уруп жүрөбүз ушул айылда туулуп өскөн экен. Кудайга шүгүр, айылыбызда ынтымак бар экен, иш уланып атат. Жакшы айыл тургундарына да рахмат. Кайдыгер караган жок эч ким. Күнүгө тамак ашын уюштуруп келип аткан айыл тургундарыбыз бар. Андан тышкары биз жергиликтүү бюджеттен 300 000 сом акча караганбыз. Ушу депутаттарга рахмат, айыл өкмөтүбүзгө рахмат. Аталган үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 6000ден ашык калкты тейлейт. 5 медайым, 1 лаборант, 2 дарыгер иштеп, айыл элинин саламаттыгына кам көрүп келишет. Ак кабатчандар жыл сайын шарттардын жакшырып баратканына кубанышууда. Мынтип ремонт иштери жүрүп атыр, айыл эли да бардыгы түп көтөрүлүп, айыл өкмөт да салымын кошуп, элдер да салымын кошуп атат. Рахмат барына. Бул жерде врачтар бар, тиш дарыгер бар, лаборант бар. Бул жер экинчи үйүбүз. Үйдөн да ушул жерде көбүрөөк жүрөбүз. Эртең менен 8:30 келип, кечки саат 4-5ке чейин ушул жерде болуп, үйгө барганча 6 болот. Кечке ушул жерде жүрүп, айлыгыбыз да бир аз көтөрүлсө деп айтат элем. Белгилей кетсек, аталган үй бүлөлүк дарыгерлер тобу айыл элинин саламаттыгына кам көрүү максатында кызмат кылат. Бирок көбүнүн шарттары эскиргендиктен оңдоого муктаж. Ошол эле учурда облустагы көйгөйлүү айылдарга мамлекет тарабынан жаңы имараттар да курулууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.